Туризм сезонунда Түркиядагы отелдерге иштөө үчүн Кыргызстандан миңдеген адамдар келишет. Бул атайын фирмалар аркылуу ишке ашат. Акыркы жылдары Түркияда туризм сезону кызуу жүрүп жаткандыгына байланыштуу ишчилерге да талап көп болду. Андыктан мурункуга салыштырмалуу отелдерге ишке орноштуруу боюнча фирмалардын саны да көбөйүүдө. Turizmde 5 yıldızlı tesislere yabancı personel getiriyor. Биз Кыргызстан менен 6 жылдан бери тыгыз байланышта иштеп, миңдеген персоналдарды 5 жылдыздуу отелдерге орноштурабыз. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу персоналдарды көбүнчө Кыргызстандан алып жатабыз. Анткени кыргыздар биздин маданиятыбызга жакын орус тилин дагы билишет. Иштерди дагы так аткарышат. Туркиянын жарандары бул ишке эмнеге тартылбайт дегениңизге мындай жооп берет элем. Туризм сезону 4-5 ай болгондугуна байланыштуу туруктуу иш эмес. Ошондуктан ишчилерибиз бул тармакты тандашпайт. Башка өлкөдөн келгендер иш визаларын жасашып, даяр келип иштеп кайра кайтышат. Өздөрүнө дагы бизге дагы ыңгайлуу болуп жатат. Çabuk adapte olmalarından dolayı Kırgız personeller çoğunlukla çalışıyorlar. Бишкекте уруксааты бар фирмалардан башка мыйзамдуу түрдө катталбаган фирмалар да иш алып барышат. Жайкы сезонго иштөөгө кыш айларынан баштап эле бардык маалымат булактарына рекламаларын берип, Түркияга иштөөгө чакыра башташат. Алардын көп нерсени жомоктогудай кылып убада бергенин окуган жумушка муктаждыгы барлар. Албетте бардыгы ошондой болоруна ишенип келишет. Бирок тилекке каршы андай эмес болуп чыгып, убадалар жана келишим аткарылбай калган жагдайлар болгондугун айрым мекендештерибиз билдиришти. Мен Кыргыз Улуттук университетинин чет тилдер факультетин бүтүргөм. Англис, немис тилдеринде эркин сүйлөйм. Кыргызстанда айлыктын аздыгына байланыштуу алган билимимди чет мамлекетте колдонуу максатында ушул жылы Турциянын Анталия шаарынын сезондук жумушка иштеп келүүгө отелдердин бири менен келишим түзгөнбүз. Ал келишимде отель менен официанттык жумушка алышып, айлыгын 2500 түрк лирасы деп каралган. Бирок тилекке каршы мен барганымда келишимде жазылгандай болгон жок. Отель жетекчилиги бизди башка жумуштарда иштетишти. Посуда ташыган, бурка жасаган, ал эми айлык акыбызды болсо 2500 андан аз кылып 2000 лирадан төлөштү. Жатакананын шарттары каралган деп айтылган, бирок жатакана шарттары туура келбеген, эски кир жерлерде жашадык. Кен келечек деген фирма менен жайкы сезонго Түркия шаарына барып иштегенге кеттим. Бирок биздин контрактта түрк жарандары түзүлгөн контракттын аткарылышына жооп беришпейт экен. Биз келер замат бизди кир жатакана күтүп алды. Ошондой эле иштеткен менеджерлер бизди нервибизге ойноп, ар кайсы сөздөрдү сүйлөп, кичине басынтып сүйлөп, ушундай туура эмес иштерди жасагандан көбүнчөлүбүз аябай кыйналдык. Мындан сырткары мен 8 саат контракт, 8 саат иш, анан аркы дополнительный иштерге акча төлөнөт деген пункттар бар болчу. Ошол пункттар аткарылган жок. 8 сааттан ашык иштесең деле төлөнбөйт экен, бирок контракт боюнча төлөнүш керек болчу. Ресторандан посудомоечница кылып, андан сырткары коми кылып иштетти, бирок бир эле зарплатага иштедим. Зарплатам контракт боюнча 2580 лир болчу, бирок 2020 лирге 2 жумушту аткарып келүүгө аргасыз болдум. Ушунча кетип, ушунча алыс жакка баргандан кийин чыдап иштеп келиш керек болдук намыз үчүн. Отель менен биздин ортобузда связьды кармап турган биздин представительдер болмок. Ошо Данияр деген баланы айткан, Даниярдын номери бар менде. Бирок биз Даниярга кайрылган учурда Данияр бизди кагып, силер өзүңөр жаман иштейт экенсиңер, иштегиңер келбей атат. Биз сүйлөштүк, силердин отелдин күнөө аларды эмескен, күнөө силерде экен деп ошо ойдон качып жок болушту, блокировка кылып коюшуп. Бул маселелер тууралуу биринчи кезекте отелге иштөөгө персоналдарды жөнөтүп жаткан Кыргызстандагы фирмалар келүүчүлөргө жеткиликтүү маалымат бербей жатышат дейт Түркиядагы агентстволор. Өзгөчө жаңы келгендерге кеңири маалымат берүүлөрү зарыл. Мисалы жада калса, бул жактан ала турган айлык акылары тууралуу маалыматтары да жок. Türkiye'nin cumhurçularına, çetelliklerine, cumhurçularına dayarlarının kontrağı, готовый kontrakt olup, bazı firmalar oşonu kollanır. Bu jakta kömür vuruşun en manevi punkt, primer getirsek, brutto, netto degen. Bu brutto degeni nalog menen koşu, страховканын акчасы менен koşu sanalgan summa. Бұл жақтан кемитилип
gana jaramdардын колуна айлык майнасы берилет. Ошол зарплатаны аларда эң көп келген суроолордон бирөөсү эмне үчүн 2500 лира жазылган контрактта биз эмне үчүн 2020 лира эле алып калат экенбиз деп. Бул жакта кыргыз фирмаларына эң көп иш түшкөн кыргыз фирмаларына келген жарандарга бул контракт маселеси боюнча, бул зарплата боюнча, айлык майнасы боюнча жакшы түшүндүрүшү керек. Кийинки проблемалардын алдына өтүш үчүн 2500 жазганда сен 2500 албайсың. Бул жактан налогдор түшөт, страховканын акчасы түшөт, калган сумма 2020 эле так колуңа аласың деген болуш керек. Мындан тышкары иштегенге келгенде келишимде жазылган аткара турган милдети, бул боюнча айрым учурларда милдети алмашып калган учурлар болот. Иш берүүчүлөр аны мындайча түшүндүрүшөт. En büyük sıkıntımız Türkiye'de bu oluyor. Мисалы келишимде официант деп жазылды, бирок ал милдетке жөндөмдүүлүгү жок. Мындайча айтканда жарабайт, же болбосо ите шаяк бөлүмүндө стивард деп коебуз. Ал жака келгендер мен бул жерде иштебейт болчумун деп чыгышат. Бул жагдайлар бизге да өздөрүнө дагы чоң проблемаларды жаратып келет. Көпчүлүгү түркчө билем деп келишет, бирок билбегендигин көрөбүз, кыйынчылык тартышат. Мунун баардыгы албетте жөнөтүп жаткан айрым фирмалардын күнөөсү. Жеткиликтүү маалымат беришпейт. Жалпысынан жаштар келишет эмес, андыктан жакшылап түшүндүрүүлөрү зарыл. Ар бир ишти аткарыла тургандыгына, жөндөмдүүлүктөрүнө жараша тандап жөнөтүшпөйт. Ал эми 5 жылдыздуу отелдерден башка 3-4 жылдыздуу айрым отелдерде иштөө шарттарынын баардыгы талапка жооп берет деп айта албайм. Албетте дисциплина сакталбаган отелдер дагы бар. Yaşamıyorlar. Zaten bu bilgiyi orada almış oluyorlar ve onu bilerek geldikleri için de. Экинчиден, жумуш алмашууларда бул жарандын жакшы иштеп аткан учурда деле жумуш алмашуулар болсо, анда бул отелдин же бул жактагы түрк фирмасынын жаман иштесүүнүн себебинен, ал жакта тартиптин, дисциплинанын болбошу себебинен ал жакта өздөрү каалагандай кишилердин должностторуну, жумуш орундарын алмаштырат. Эгерде ушундай учурлар болуп калса, сиздерге биздин да лицензия алган орган, ошол Ишкур өзөл истихдам бюросу деген, Ишкур бул кыргызча которгондо биржа труда болот. Биржа трудага кайрылсалар, Анталия өкүлчүлүгү да бар. Эгерде жумушчулары, жумуш орундары туура эмес которулуп, өздөрү жакшы иштеп аткан учурда да ушундай проблемалар болсо, бул биржа трудага кайрылсалар, бул проблемаларды чечип берилет. Анталия шаарында көп жылдардан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келаткан отелдерге ишке орноштуруу боюнча кыргыз фирмасынын жетекчиси өз кеңешин берип, мекендештерин ар бир нерсеге дыккат болуусун билдирди. Кыргыз жарандарга менин айтып кетерим, биринчиден лицензияга көңүл буруңуздар, экинчиден зарплата жазган ошол суммага көңүл буруңуздар. Андан кийинкисинде кайсыл эмне болуп иштейт атканыңыздар, ошого көңүл буруңуздар. Анан кайсыл отелде иштейсиңиздер, ошол отелди да сиздерге контракт келген отелди да через интернет аркылуу же через миграция аркылуу суракташтырып, финансовый жагы кандай, жашоо жагы кандай, же ал жактагы тапшырган кыргыз фирмаларыңыздардан жатаканаларыңыздардын сүрөттөрүнү же видиктерин де сурасаңыздар, сиздер үчүн абдан маанилүү нерсе болот деп ойлойм. Сөзүмдүн акырында өзүм да түркиялык кыргыз катары да кичине бир айтып кетерим. Ишенимдүү фирмалардан, лицензиялуу фирмалардан жибериңиздер балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды. Ар дайым кабар алып туруңуздар. Андан кийинки нерседе ошол балдарыңыздар Кудай буйрса, эми ишенимдүүлүк жагынан Түркия Кудайга шүгүр, Анталия имина ишенимдүү, коркунуч жок, ойлоруңуздар жакшы болсун, жакшы ойлоңуздар. Балдарыңыздар буйрса бул жакка келип жакшы иштеп кетишет. Алдыдагы 2020 жылдагы туризм сезонуна карата Түркия Республикасы тарабынан чечим чыгарылган.
бул жактагы өз жарандарынын эң көп сандагы ишсиздик көйгөйүнөн улам отелдерге иштөөгө башка өлкөлөрдөн келген ишчилердин саны азаят. Кандай болбосун, Түркияга иштөөгө келе турган жарандардын тың жана так болуусун, ар бир нерсеге көңүл буруусун эскертебиз. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анталия шаары.